Астыңқыны қарап тұрасың. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, урматтуу кайрымдуу жүрөгү мээримге толгон кыргыз бир туугандарыбыз. Кудай буйрса биз Ак ниет аманат коомдук фонду мына ушуну менен Индиядагы 3-чү кайрымдуулук иш сапарыбыз аяктап мекенибиз Кыргызстаныбызга кайтканы турабыз иншалла. Жакшы билесиздер, биринчи келгенибизде Милан Мээргүлдүн жумуштары менен келгенбиз. Экинчи ирет келгенибизде мына ушудан 1 ай, 2 ай мурун, тагы 2 ай мурун февралдын 17-леринде келген экенбиз. Ушу Индия жерине келгенбиз. 3-4 бейтапты алып келгенбиз. Ошол бейтаптардын бири мынакей жанымда отурган кичинекей кыз, 2,5 жашар бир үй бүлөнүн 12 жыл зарлап күткөн кызы Татынайым карындашыбыз турат. Андан кийин Алайдын тургуну боор оорусуна чалдыккан бир тууганыбыз Эйлеман турат. Бул кыздын, кичинекей кыздын диагнозу ошо аплазия деп коет. Аплазия деп кыргызча айтканда бир ушундай аккан ооруларынын бир түрү да, костный мост деп коет, ошол оорулардын бир түрү. Кече жакында келатканыбызда мынакей аксынын тургуну сөөк омурткалар боюнча, ошол оору боюнча мынакей Мирлан агабыз кошо келген. Анан бул жак мына Миланды Эламандын апасы турат, Татынайымдын апасы турат. Биз Кудай буйруса сиздер менен бөлүшүп турабыз. 2 ай мурун эле, 3 ай мурун эле ушу сиздерге алып чыгып, ушул инсандарга колуңуздардан келишинче жардам берип коюңуздар мекендештер. Ушул мекендештерибиз дагы кайсыл жерде операция жасалса, Индиядабы, башка жердеби ошол ден соолугун чыңап келип, сиздер менен биздердин арабызга кошулуп, аман эсен жүрсө экен деп мына сиздерге коомчулук алып чыктык элек. Сиздердин колдооңуздар менен, бунун баардыгы сиздердин жардамыңыздар менен баардыгы ийгиликтүү операциядан чыгып, мынакей сонун болуп туруп, Кыргызстаныбызга кетер алдында моминтеп турган чагы мекендештер, бир туугандар. Мынакей азыр бул жактан баштасак, Татынайымдын маселеси боюнча мынакей врачтар лечение, биз бул кыздын костный мост операция жасашы мүмкүн деген, бирок анализден кийин айтам деген, бирок операция жасалбай эле анализ менен бул кызды жакшы кылды Кудай кааласа. Мынакей көрүп атасыздар. Бул биротоло жакшы болуп кеткени жок, но ар 9 айда бул жака келип туруш керек. 15 жашка чыкканга чейин Индияга келип, анализдерин тапшырып, 15 жашка чейин доктурлардын көзөмөлүндө болот деди, бирок ошол канды иштеп берүүчү клеткалар бүгүнкү күндө иштеп, азыр каны нормалдуу түрдө ай сайын куюучу каны куюлбастан азыр кадимкидей жүрөт. Өзүңүз жолдош эке, кыскача айтып кетсеңиз, врачтардын айтуусу боюнча эмне деди? Эмне деп жиберип атат Кыргызстанга азыр сиздерди? Кандай деди? Эмне деген анализдерди коюп, эмне деген диагноздорду койду? Ассаламу алейкум, кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Кызым Кудайга шүгүр азыркы учурда жакшы, абалы өтө жакшы. Врачтардын айтуусу боюнча азыр дарыларын ичти. Кыргызстандагыдай эле аплазия болуп чыкты, анализи, диагнозу. Анан ошол 9 ай дарысын ичирип, 9 айдан кийин кайра бул жака келебиз. Кудай буйруса. Азыркы күндөгү жылыш кандай болуп атат? Азыркы күндөгү жылышы Жума сайын анализ тапшырып атты да, эмне деп чыгып атат анализдер? Тапшырган сайын кандары көтөрүлүп, өзүнүн калыбына келди да азыр. Азыр нормалдуу түрдө иштеп атат. Буйруса. Врачтар сиздерге кандай үмүттөрдү айтты азыр сиздерге врачтар? Врачтар Кудайга шүгүр жакшы эле үмүттөрдү айтып атат. Ушу жүрүп иштейт деди, 15 жылга чейин дары ичип турат да, 15 жашка чейин. Азыркы таптагы абалы жакшы деди, э? Азыркы таптагы абалы өтө жакшы. Буйруса. Дарыларын азыр алып кетип атасыздар Кыргызстанга, э? Дарыларын буйруса 9 айлык дарысын алдык, алып кетип атабыз. Жакшы. Мынакей ушундай туугандар мекендештер, Татынайымдын маселеси боюнча ушундай Кудай кааласа. Андан кийин Эйлеман бир тууганыбыз боорунан операция болуп чыкты. Индиядагы Нью-Дели областындагы Нойда шаарындагы Фортис больницасынан чыкты, операция болуп ийгиликтүү чыкты. Мындай айтканда биз операция болбогондой эле сездик, өтө жеңил операциядан чыкты. Мына бүгүн азыр доктор врачына дагы жолуктук. Врач эмне сөздөрдү айтты, баардыгын мен бул жакка да жайгаштырам. Өтө жакшы чыкты деди. Ошол врачтын айтуусун Эйламан, бүгүнкү күндө абалыңды, кандай операциядан чыктың, ошол боюнча айтып кетсең.
Assalamu alaikum, Kırgız eli. Ben Alveya Kopkoz diagnozu menen keldim ele. Bul jakta hazır şu operatsiya bolup, пересадка болуп, ийгиликтүү чыктык, Кудай кааласа. Кудайдын буйругу менен ийгиликтүү болду деди, азыр врач менен жолугуп келдик азыр эле. Бардыгы ийгиликтүү болду деди, жакшы. Анализдин жыйынтыгы жакшы деди. Анан дарыларды жазып берген дарыларды убагында иштеди. Сага эмнелерди эскертти азыр врач? Ошо дарыларын убагында ичип, анализ тапшырып, Ай сайын анализ жөнөттүр. анализ жөнөттүр деди. Анан калганы жакшы деди. Бүгүнкү күндө абалың кандай деди? Абалы аябай жакшы. 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 Жакшы түшүнүктүү. Мына ушундай мекендештер, туугандар, бул бир тууганыбыз боорунан операция болуп чыкты. Кудайга шүгүрлөр болсун. Ушул инсандарга ким жардам берген болсо, ушул үй бүлөлөрдүн атынан, өзүбүздүн атыбыздан, чеке өзүмдүн атыман, Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан терең ыраазычылык билдирем. Мирлан агабыз өтө бир Мирлан ага негизи эле эч ким оорубасын. Мирлан агабыз татын айым ушул сейрек кездешүүчү ооруга чалдыккан. Мирлан аганын дагы ушул лечениясы ушу Фортис больницадан болуп атат бүгүнкү күндө. Мынакей азыр астыбызда турган дары, бул жердеги дары 9 айлык дарысы бар. 11 айлык 1 жылдык дарысы бар. Ар ай сайын дарысын алып турат. Бул жерде 200 000 сомдон ашык сомдук дары бар, кымбат дарылар. Ушул дарылар менен лечения кетет деп атат. Бүгүнкү күндө да лечениясы кетип атат. Мирлан ага, врачка өзүңүз жолуктуңуз өткөндө. Жолугуп, кече дагы жолуктуңуз. Врачтар кандай үмүттөрдү айтып атат? Азыр мына Кыргызстанга кетер алдында сиздерге эмнелерди дайындады, эмнелерди айтты? Бүгүнкү күндө абалыңыз кандай деп атат? Өзүңүз айтып кетсеңиз. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Şu vraçlar diagnozu çok bekleri ödeyle koydu, bulardı da söğü oğru. Şu operasiya bolot dediler, operasiya olboy, şu kollar menen jakşı bolosун deydi, Kuda kalasa jakşı. Şu medir aytmakçı, şu 1 жылдык koldu alıp aldık emi. Hazır alalım jakşı, şu ay sayın alıp turgan bolduk, koldarları polnu alıp aldık. Şu jakşı rahmat. Hazır alып алдым деле жакшы. Кудайга шүгүр. Мынакей ушундай туугандар, мекендештер, Кудай буйрса биз Ак ниет аманат коомдук фонду иншалла ушул инсандарды коомчулукка алгач алып чыккан соң, мына биз ушуну менен бир жыйынтыгыбызга, ишибиздин аягына чыктык деп кепилдик бере алам, айта алам. Кудай кааласа, бүгүн мен Кыргызстанга учам. Буларды бир жумадан кийин Кыргызстандан тосуп алабыз сиздер менен биргеликте, үйлөрүнө чейин Кудай кааласа узатып, үйлөрүнө тууган уруктарына дайындап дегендей, андан арагына ар бириңиздер өзүңүздөрдүн дарыңыздарды ичип, өзүңүздөрдү карап, Кудай кааласа, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун сиздерге болгон бир тырнактын учундай болсо дагы кылган кызматы мына ушул болду, туугандар. Бир туугандарым, мекендештерим, Алла разы болгон болсун. Эң башкысы, эч качан оорубаңыздар. Ушул оорулар сиздерге эң акыркы оорулардын бири болгон болсун. Кудай буйрса, сиздерге ким жардам берип, материально, морально жардам берген ар бир мекендешибизге, мына Жолдош ага, Татын айымга кышы менен марафондор өткөрүлдү, Эламанга марафондор өткөрүлдү, андан кийин Мирлан агабызга Аксы жеринде марафондор өткөрүлдү. Мына ушу марафондо бир эле биз эмес, канчалаган эл жардам берди. Достор, дос-жарлар, тууган урук, көптөгөн инсандар жардам берди. Морально, материально жардам берген ар бир инсандарга, бул инсандардын атынан мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Эң башкысы ыраазычылыкты сиздерге жараткан Аллах Таалам ыраазычылыгын берген болсун иншалла. Ана Мирлан ага, азыр ушул жерде улуусу сиз экенсиз. Эжекелер, азыр балдарыңыздар жакшы да буйруза, Жакшыбы? Кубанып эле турган чагыңыздарбы? Башка проблема, ой жокпу? Буйрса баары жакшы, Азыр мына дарыларын алып отурасыздар, Кудай кааласа, Мындан кийин балдар жакшы карап, эч ким эч качан оорубасын буйруза. Анан ар бир намазыңыздарда, дуаңыздарда ушул кыргыз элиме дуа кылып туруңуздар иншалла. Мирлан ага, сиздердин бүгүнкү күндө баарыңыздардын дуаңыздарды жараткан Аллам түз кабыл кылуучу дуалар. Менден канчалаган элим суранат да, мекендештерибиз суранат. Медер жок дегенде дуа алып берчи дейт да, суранат ушунчалык.
бир ушул алыста жүргөн, мусафир болуп жүргөн мекендештерибизге, бир туугандарыбызга, сиздерге жалпы жардам берген кыргыз элиме бир сонун дубаңызды бериңиз Мирлан ага. Микрофонду кармап берсең. Микрофонду кармап, жакын. Кана. Омин, не дейбиз? Ушу бизге кимде ким медер айтмакчы, көмөк кылып, ушунчалык жардам бергендерге рахмат. Эч качан оорубасын, бактылуу болсун, ар дайым күлүп жайнап жүрө берсин. Бул микрофонду ооска дегенде бул айтар сөздөн билим таппай калдык. Ушу өтө кубанычтабыз, өтө ыраазычылык билдиребиз. Аллахым ал дүйнөдөгү, бу дүйнөдөгү ыраазычылык. Эки дүйнөдөгү бактылуулук каалайбыз. Ошол жерде кимде ким колун жайып отурган болсо, ошолордун баардыгыбыз ушулардын атынан Алла разы болсун. Рахмат баардыгыңарга. Чоң рахмат, дуаңыздарды жараткан Аллахым кабылган болсун. Кыргызстанда биз Кудай кааласа бир жумадан кийин сиздерди тосуп алабыз иншалла. Аман эсен мекениңиздерге, үй бүлөңүздөргө, ата эненин астына, бир туугандар, бала чаканын астына аман эсен жетип барганда Аллах таала насип эткен болсун. Эч качан оорубаңыздар. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондуна эгерде биз билип билбей кетирип, жолусом катуу сүйлөп, жолусом кемчилик кетирип алган болсо, биз фонддун жетекчиси катары мен сиздерден терең кечирим сурайм. Балким убагында жооп бере албай, балким убагында жардам бере албай, балким убагында сиздерди ушул жака алып келе албагандыгыбыз үчүн мен терең кечирим сурайм сиздерден. Бизден фондко жалпыңыздар болсо, ушул элдин астында айтып койгонуңуздар жакшы болот. Анткени канчалаган элибиз бүгүнкү күндө артыбыздан ар кандай сөздөрдү айтып жүрөт да. Мен андайды каалабайм. Бетке айткан жакшы болот. Биздин фондко жалп жок да, баары жакшы буйрус, Иншалла. Иншалла. Сиздердин дуаңыздарды алыш үчүн гана. Анан андан башка маселе дагы сиздерден ушул Ак ниет аманат коомдук фонду, же мен, же фонддун башка мүчөлөрү, кимдир бирөө сиздерге кызмат кылган үчүн бир сом акча алдыбы, бир акысын алган учурлар болуп калбады, балким мага билдирбей канчалаган бир адамдар алган учурлар болбодубу? Мындай нерсе болбодубу сиздерден? Биздин Ак ниет аманат коомдук фонду, мен дайым айтам, акча үчүн, сом үчүн эмес, буйруса соо үчүн кызматтабыз иншалла. Элибизге биргеликте кызматыбыз тийген болсун, Мирлан ага, эл аман, жолдош ага, эжелер, баарыңыздарга ийгилик анда, ден соолук, аман болуңуздар. Ушундай мекендештер, кыргыз элим, баарыңыздарга чоң рахмат. Биз Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эч ким эч качан оорубасын. Эч бир кыргызымдын көз жаш акпасын. Эч бир момундай энелердин балам деп көз жаш акпасын мекендештер. Эч бир кыргызым момундай чет жакта момунтип мусафир болуп жүрбөсүн мекендештер. Бул жактын Индиядагы жашоону бир эч бир инсанга Аллах таала мындай насип этпесин, бир жамандык менен келбесин эч бир кыргызым. Келген болсо бир ойноп, күлүп, бир жакшы жумуштар менен келген болсун. Эч бир инсан ооруп чет жакка барганды Аллах таалам сактаган болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат, мекендештер. Алла разы болсун. Алла таалам ар бириңиздерге эки дүйнө бактылуулукту берген болсун. Рахмат чоң. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мынакей эжекелер, ушул балдардын апасы азыр эле айтып өткөнүмдөй эне үчүн бала жакшы жүрсө, бала оорубаса, бала бактылуу болсо, баланын жакшы жагын көргөн сайын эне өзүнчө бир бактылуу экен да. Баласынын жакшы жүргөнү, баласы жөнүндө бир жакшы сөздөрдү укса, өтө сүйүнүп, өтө бактылуулук күндөрдү ошондо көрөт экен эне. Мына сиздер 2 ай мурун ошол жаштар менен биздин Ак ниет аманат коомдук фонду менен биргеликте кыштын суугуна карабастан марафондордо ушунчалык сууктарда кошо турдуңуздар, базарларда турдуңуздар, ыйлап, көз жаштар, ал кездеги көз жаштарыңыздарды мен дале көзүм алдында турат. Бир ошол маалдагы абал менен бүгүнкү күндөгү абалды мындай сиздерге сезимдер кандай болуп турат? Эл аман балаңыз боюнча мындай айтып кетсеңиз эжеке. 2 ай мурунку сезим кандай эле, бүгүн азыр кандай мындай сезимдер болуп турат сиздерде? Саламатсыздар. Ушу 2 ай мурун уулум эл аман ооруп жатканда кандай гана коркунучтуу сезимдер болуп жаткан, эч качан
бала оорубасын, ушу балдардын ден соолуктары болсун. Балам ооруганда мен бул дүйнөдө кайсыл жерде болсом дагы ушу баламды эстеп, ушунун өмүрү узун болсун деп тилек кылчумун. Мына Алла Таалам буйруп насип кылып Индияга келип, балам шыпа тапты. Индияда жакшы операциядан чыкты. Эми мынантип сүйүнүп Кыргызстаныбызга кетебиз деп отурабыз. Аллага шүгүр. Баламдын өмүрүн берсин, эч качан бала оорубасын. Жакшылыктар болсун, ар балдар оорубасын. Алла Таалам ушуларга ден соолук берсин. Алла ыраазы болсун. Мынакей Зулфия эже Татынайымдын апасы, 2 баланын энеси. Биз алгач бул бир туугандарды ошол телевидениядан көрүп, анан көпчүлүк адамдардын кайрылуусу менен бизге ушу өздөрү деле кайрыла албай жүргөн экен эле. Бирок Алланын буйруп койгон экен, Алланын насиби экен эле. Алла Тааланын буйруп койгон экен, ушу алгач биринчи Индиядан барган маалда ушулардын үйүнө барып коомчулукка алып чыктык элек. Буларда деле ошондо аябай сүйүнүч болгон экен, анткени ошол маалда бизди аябай издеп жүргөн кез экен. Кийин Индияга келгенден кийин дагы ушунчалык эжекебиз ыйлап жүрдүңүз. Бир 2 канатымдын 1 канатыман айрылгандай болуп эле, анткени 2 канатымдын бириси кызым болсо, бириси 14 жыл мурун төрөлгөн балам эле. Балам азыр Кыргызстанда, мен бул жакта ортодо бир ушунчалык бир мен үчүн өтө бир ушунчалык сөз менен айта албай турган оор жашоодо жашап атам деген ушундай сөздөрүңүздү алигиче бир көз алдымда да ушундай жүрөктү титиреткен сөздөрдү уккам сизден. Ошол маалдагы абал менен бүгүнкү күндөгү абал кандай эжеке, өзүңүз айтып кетсеңиз да. Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы жумурай журт, бизди көрүп аткан мусулман бир туугандар. Биз буйруса, иншалла баары жакшы, кызымдын лечениялары жакшы болду. Буйруса жакшы 9 айлык дары дармегин алып Кыргызстанга сапарга аттанып турабыз. Буйруса билет алдык 8 майга. Медер айткандай эле бир уул бир кызым бар. Уулум 14 жашта, кызым 2,5 жашта. Экөөнүн аралыгында 12 жыл убакыт бар. Кызымды дагы зарлап, барбаган жерим калбай, көрүнбөгөн доктурум калбай, тиленип тапкан кызым эле. Эми Алланын буйругу экен, ушу сейрек кездешүүчү аплазия деген дартка кабылып, биз ошол дарт менен 1,5 жыл алыштык. Кантип Индияга жеткирсем болот экен деп зарлап ыйлап жүргөн кезде ушу Ак Ниет Аманат фондуна Алла ыраазы болсун, Медерди табайын деп издеп жүрсөм, Медер өзү мага жолугуп калды, өзү чалып калды. Алла ыраазы болсун. Иштерине дайым ийгилик каалаймын. Ошо марафондорду өткөрүп, жалпы жумурай журттун кол кабышы менен буйрса мына биз Индияга келип, кызым Татынайым кайрадан жарык жашоого жанданды десем жаңылышпайм. Бир Алланын буйругу менен бардык нерсе буйрса, ушул кызымды туура диагноз коюп, туура лечение кылып, канын калыбына келтирген ушу Индиянын врачтарына дагы терең ыраазымын. Колдорун ар дайым ушундай оорлуу инсандарга даба тапканга себепчи болуп жүрө беришсин. Ушул бардык нерсеге сүйүнгөнүмөн сөз дагы чыкпай атат. Буйрса ушу бир канатым чындап Кыргызстанда калган. Өтө сыздап, интернеттен деле көргөндүрсүздөр. Аэропортто уулум менен зорго эле коштошуп келгем. Бул дүйнөдө эң ыйык сезимдердин бири бул бала деген сезим экен да. Бала ушунчалык кыйынчылыкты дагы, сүйүнүчтү дагы бардык нерсени бала жеңет экен. Кызымды кандай кылып жакшы кылып алсам экен? Ушу колумда гана соолуган гүлдөй болот эле да. Кан азайган сайын. Буйрса бардыгы жакшы, артта калгандыгы анык болсун ушул сыноолордун. Буйрса бардыгы жакшы болот деп атат. Викастуа деген врач карады. Иншалла ошол Викастуага айткандай болуп 15-ке чыккыча красный клеткалар иштеп толук жетилет деди. Жетилгендиги чын болсун деп Кудайдан тилеп атам. Буйрса 9 айлык дары дармегин алдык. Кыргызстанга баргандан кийин 9 ай ичирип, кайра анализге келип турасыңар деди. Азыр кызымдын жеп ичкени, салмак кошуусу жакшы, бой өсүшү бардыгы жакшы. Акыл эси дегендей. Азыр каны нормадан дагы өдөрөк жакшы буйрса иншалла. Кимде ким кызыма жардам колун сунган болсо, мен бардыгына бактылуулук каалайм. Чын жүрөгүмдөн ыраазымын. Бардыгыңарга Алла ыраазы болсун. Чын жүрөгүмдөн, ак дилимден ыраазымын баарыңарга. Кызыма себепчи болдуңуздар, бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Рахмат эжеке, сиздердин бүгүнкү күндө дуаңыздарды жараткан Аллахым түз кабыл кылуучу дуалар, ошол ар бир инсанга берген дуаңыздарды жараткан Аллахым кабыл кылган болсун иншалла.
эч ким эч качан оорубасын. Балдарыңыздар да ушул акыркы оорулардын бири болгон болсун эжеке. Акыркы көз жаштар болгон болсун эжеке. Bundan keyin göz yaşlar, suyunuç göz yaşlar olup dursun ejekeler. Meylingizler anda Kırgızstandan Kuday nasip etse, elibиз, журтубуз, тууган уруктардын, бир туугандардын, бала чакалардын алдына аман эсен жетип барганды Аллах таалам баарыңыздарга насип эткен болсун иншалла. Жакшы туруңуздар.